эрениңди алга жөккөн кезим коет. Азыркы учурда 41 000 подписчик живой. Рекламадагы ставкаңыз канча? Ошо баскан турганыма ошол рекламадан эле таап атам. Башка блогерлерден өзгөчөлөнүп, меники мындай таанымал болсоң жакшы го. Байкадым, телефонуңуздун артына салып жүрөсүз. Көрүп алдыңызбы? Тургунбаев Памир красавчик болуп турат. Биринчи максат кыргыз эли мени тааныса, мен Кыргызстанды дүйнөгө таанытайын деген максатым бар. Салам Факт KG YouTube каналынын көрүүчүсү. Бул чыгарылышта Памирден келген кыргыз Турганбай Памири менен сүйлөшкөн кызы жана Инстаграмдан канча акча табары тууралуу маектештик. Негизи эле менин биринчи максатым Памирден келип бул жакта билим алуу болчу. Эми болуп атат, Кудайга шүгүр. Андай нерселерге деле анча маани берген эмесмин. Эми бир аз аралыкта адамдын жашоосунда ар кандай нерселер болуп кетет да. Бирде өйдө, бирде ылдый, бирде орто дегендей адам бир калыпта туруш кыйын да чынында. Эми ал жерде жок, ал негизи сүйлөшкөн кызым эмес. Просто мындай кээ бир балдар менен неме болуп калып, ошолор сунуштап калды. Анан мен ошондо да айттым, бул кандай болуп калат, кийин мындай мага бир терс көрүнүш болуп калбайбы? Себеби элдер менен серьезный мындай олуттуу жүргөн бала деп кабыл алышат. Мындай кээ бир элдер мисалы кээ бир жаштар мындай бир патриоттук сезимди көрүп, мындай үлгү алышып, ушул байкеден, ушул Тургунбай акадан үлгү алабыз деп көбү жазып калышат Инстаграмдан, Фейсбуктан дегендейчи. Анан ошол себептен көп нерселерге зыяны берди ал видеочу. Бирок тилекке каршы ал мен сүйлөшкөн кызым эмес. Ал жөн эле мындай хайп болуп кетти да. Анан чыкканына эле өкүнүп калдым да, себеби өзүмө эле зыяны тийди да. Бирок мен андай чыгып кетет деп ойлогон эмесмин чын эле. Бул нерсе ошондой эле болчу. Көп адамдар сурашса керек, чын эле сүйлөшкөн кызыңды деп. Көп адамдар сурап калышат, бирок мен да Инстаграмдан жазып койдум. Ал сүйлөшкөн кызым эмес, болгонан хайп болуп чыгып кетти. Бирок мунун чыкканына да мен мындай негизи кыздар менен деле жүрбөйм. Мындай жаман болуп калды, чыкканына деле өкүндүм да. Өткөнкү интервьюларыңызда бул жактан бир кыз калат, анан Памирден бир кызга үйлөнсөм деген интервьюңуз бар эле да. Кайсыл жагын чечтиңиз, бул жактанбы же Памирден үйлөнүп атасызбы буюрса? Буйруп, Кудай буйруса көрөбүз го, убагы келгенде. Азыр айта албайм. Акыркы убакта мындай блогер катары дагы таанылып атасыз да? Бул блогер деп деле айта албайм эми, бирок подписчик жакшы эле. Эми мындай нерсени мен чын эле элестеткен эмесмин. Мындай Инстаграмды колдонуп, үйрөнүп, анан подписчик топтоп, анан реклама кылам деп бул нерселер такыр оюмда жок болчу. Бирок Кудай буйруп койгон экен, ушул жагындагы бир эле окуу жагын эмес, ошо интернет тармактын, социалдык тармактарды дагы үйрөнүп, өздөштүрүп, Facebook, Instagram баракчамды дагы өстүрдүм. Жакынкы убакыттарда эми блогер дегенде башка блогерлерден өзгөчөлөнүп, меники мындай билим алуу, көркөм ырлар, олуттуу Instagram баракчада өтө вайн сайын деле тартып киргизбейм, пранк деле жок. Болгону ошондой жакшы нерселерди, мотивациялык сөздөрдү, устаздардын баяндарын киргизип калам, кээде өзүм ыр окуп киргизем. Ошентип бул нерсе ошол интервью алып, кээ бир блогер байкелерлер отметка кылып калган себептен ошо өзүмдүн аракетимден эле болду. Азыркы учурда 41 000 подписчик живой. Дайыма лайк коюп, комментарий жазып турушат. Да, лайк сүрөт, жакшы сөздөрдү жазышат, эч жаман сөз укпадым буга чейин. Акыркы убактарда ошол реклама чыгарып калдыңыз. Рекламадагы ставкаңыз канча? Подписчик болгондон кийин буну өзүм жазган жок, ар ким сунуштайт экен. Актив, күчтүү, жакшы да. Ушундай бир жаңы магазин ачтым эле, ушуну реклама кылып бер, же бир дагы бир нерсемди реклама кылып бер деп жазып калышат. Анан элдерден сурамжылоо кылып, канчадан орточо реклама дегенде азыр сторис 500 сомдон, лента 1000 сомдон, ушул жакшы эле болуп атат. Элдерге дагы, өзүмө дагы пайда, өтө кымбат деле эмес. Ошо баскан турганыма ошол рекламадан эле таап атам. Кудайга шүгүр. Негизи башка жакта иштебейсиз? Жок, башка жакта иштебейм. Болгон окуп анан. Болгон окуп, ошондой иштер менен жүрөм да. Учурда азыр илим алууга, билим алууга эң негизги максат билим, жакшы нерселерди үйрөнүп, элге, жерге кызмат кылууга даярмын да. Себеби азыр илим ала турган убакытта жаштыкты текке кетирбей, илим алып,
келечекте элге, жерге, Кыргызстан мамлекетибизге кызмат кылалы деп бир жүрөбүз да жаштарчы. Эми жаштар мындай келечек жаштардын колунда да айтам. Жаштар билимдүү болбосо кайсы жаштардын колунда деген сөз бар да. Келечек жаштардын эмес, келечек билимдүү жаштардын колунда дегендей сөздү айтсак туура болот эле да. Азыр айтканда баардык жаштар дегенде эле баардык жаштар эле илим жок, билим жок. Аны окуган эле болбосо да. Анан бул жака келип окуганды үйрөнгөнсү, билишибизче, анан азыркы учурда съемканы да ушул китепканадан кылып алып берип калдыңыз. Дайыма келип турасызбы? Канчалык деңгээлде мындай окуп калдыңыз? Окуганым Кудайга шүгүр, жакшы окуганды бияктан үйрөнсөм дагы бат өздөшүрүп жетишип кеттим. Кээде китепкана деген эң негизгиси жакшы үй да. Бул деген китеп деген эле сөз. Ал нерседен биз жакшы нерселерди гана үйрөнөбүз. Ал китеп бизге эч качан жамандык кылбайт да. Ал жакшы пайда нерселерди үйрөтүп, жашообузга, турмушубузга, акыретибизге пайда бере турган нерсе бул китеп. Ошондуктан бирөө менен жолугуша турган болсом, бир досум менен жөн эле китеп окубай деле мындай эле жолуксам да китепканадан келип маектешип, мындай ызы-чуу жок, бири-бирибиздин окуган китептерибизди айтып берип, жакшы сөздөрдү айтып, кээде съемка тартсак деле ушул жактан келип, китеп окусак деле ушул жактан келип, ошол себептен ушул жакка кадам түшүп калган экен. Ошол себептен ушул шанс китеп дүкөнгө келип калдык. Көп келем китеп дүкөнгө. Телеканалдан да көрүп атабыз да. Телеканалдан чакыруу болдубу? Телеканалдан өздөрүнүн чакыруу болду. Бир сүйлөгөнүндө журналистикага да кызыгам деп сүйлөгөндү уккан экен. Анан Улук Карыбеков деген агайыбыз өзү Алайдан болот. Мындай бир тууганым деп жакшы сыйлап мени жолугуп, бирге чай ичип отуруп ошол жерде маек кылып калды. Мен сени Марбат телеканалына чакырайын, ошол жакка барып практика кылып, алып баруучулук болуп мындай иштей бер деди. Анан чакырып калды, бир аз практика кылып, андан кийин ыйык Рамазан айы кирди. Бир ай бою устаздар чакырып, алып баруучу болуп мындай дагы да болсо жөндөмдүүлүгүбүздү мындай өстүрүп, мындай мотивация алып, өзүбүздүн мындай сүрүүбүздү, уялуу сезимибизди жоготуп неме кылдык. Ошол жакта дагы иштеп атабыз. Андан тышкары окуйсуз, э? Андан тышкары окуйм. Анан кайсы багытта? Меники негизи педагогика факультет, бирок журналистиканы дагы кошумча окуйм да. Өзүнчө курстан окуп атасыз, э? Бишкекке келгенде көбүрөөк эл тааныды окшойт, э? Анан эл тааный элекке чейин тааныгандан кийинкинин айырмасы? Айырмасы эми адамзат тааныса да, тааныбаса да адамзат баары бирдейбиз. Эми нарынга келдик, андан кийин Бишкекке келдик. Бишкекти билбейбиз, андай-мындай, анан ошо интервьюларга чыгып атып, бош жаллап атты, кыдырып, тияк-биякты кыдырып атып, элдер тааныды Инстаграмдан, телевизордон көрүп, Ютубтан көргөндөр болуптур. Мунун азыр ошо көчөдө басып кетип барасам да, Турганбай сенсиңби деп көрүп, учурашып, кубанып, кучактап, кээ бирөө сүрөткө түшүп алат, кээ бирөө ошентип жолугат, кээ бирөө чакырат, ошондоп эл тааныганда мындай башкача сезимдер болду. Эл таанып жана сени көчөдөн эле барасың, Турганбай сенсиңби десем кубанып, көрсө тааныйт турбайбы мени дагы деп мындай аябай кубануу сезимден болду. Кыргыз элине ыраазычылык билдирем, чынында чоң рахмат. Ошентип мени кубантканына дайыма колдоп турат. Буга мен ишенем. Кыргыз эли аябай сонун эл. Эл тааныганда сонун сезимдер болду. Бирок жакты мага. Таанымал болсоң жакшы го. Таанымал болгон үчүн бир жерлерге барганда жеңилдиктер болсо керек, э? Кандай болсо? Жеңилдиктер, мисалы. Жеңилдиктер көп болот экен таанымал болгондочу. Көп нерсе мындай нерсе сатып ала турган болсоң, сен таанышсың, тигиндей Памирден келгенсиң деп жеңилдиктер соданы арзандатып берет. Ошондой нерселер көп эле болот экен, жеңилдиктерчи. Өтө пайдасы көп экен да. Таанымал болсоң, биринчи максат кыргыз эли мени тааныса, мен Кыргызстанды дүйнөгө таанытайын деген максатым бар. Канча убакыттан бери Памирге бара элексиз? 4 жыл болду. Келгениңизден бери окуп Келгенине бери 2017 келгем. Качан барайын деп атасыз? Өзүңүздүн келечегиңизди бул жактан көрүп атасызбы же Памирге кайра барып, улантасыз анткени кайсы бир интервьюларыңызда ошол жака барып мугалим болуп, кыргыз адабиятын тилин таанытсам деген. Мен негизи Памирге барайын деген, бирок азыр атам барам деп атат, анан мен биякта эле туруп турам. Мындай убактылуу эле барып келет кайра. Негизи Памирге кайра барсам, аяка билим берсем деген, бирок азыр жакынкы учурларда азыркы учурдагы президентибиз Садыр Нуркожоевич биз менен жолугуп калды. Ошондо
Памирдеги кыргыздарды дагы көчүрүп келем. Буга бардык шарттарды түзүп койдук. Кандай жол менен алып келип, кандай нерселерди кылабыз, буну биз бүт маалымдап койдук. Буюрса күз же эмки жылы көчүрүп келебиз. Ал Памирде эч ким калбайт деп ошентти. Анан ошо кичине не болсо да үмүт пайда болду. Адамзатта үмүт болот. Кубанып, памирлик кыргыздар Кыргызстанга көчүп келсе өтө сонун болот экен, бирге эле жашай берет экенбиз деп ошондой не болот. Эгер келбей калсам да барабыз да буюрса. Анан дагы бир жакшы нерсе, жакын учурда биз кыргыз жарандыгын алдык. Куттуктайм. Себеби буга чейин ошо кыргыз жарандыгы жок көп нерселерге кыйынчылыктар туудуруп, окуу жайларга, башка нерселерге, ишке кире албай жүрдүк элек. Кыргыз жарандыгын алгандан кийин көптөгөн жеңилдиктер болду. Буга биринчи кайрылуу жасадык элек президентибизге. Анан ошону көрүп биз атайын чынында Садыр Нуркожоевичке ыраазычылык билдиребиз. Атайын өз кадамын таштап, Алайга чейин барып, бардык памирликтер менен учурашып, өздө ар бир памирликтин оюн угуп, жакшы мамиле кылып, паспортубузду мындай тез тездетүү максатында чыгарып берди да. Ошо азыр Кыргызстанда 26 үй бүлө бар. 26 үй бүлөнүн баары Кыргыз Республикасынын толук кандуу жараны болду. Байкадым, телефонуңуздун артына салып жүрөсүз. Көрүп алдыңызбы? Биздин көрүүчүлөргө да көрсөтүп койбойсузбу, Телефондун артында мына Тургунбай Памир красавчик болуп турат. Ошо ушул азырынча сырт неме кылып алыш керек. Телефонуна башка чөнтөк деле жок менде. Унутуп калбайын деп салам. Унутуп калбайын, бир паспортум болсо жоготуп албайын деп абайлап жүрөм. Пландарыңыз жок, эмне кайын атасыз окууну бүтөсүнөн? Пландар окууну бүтүп, бир жакшы журналист болсом деген эле бир максат болуп атат. Журналистикага жаман кызыгып атам. Анан ошону неме кылгандан кийин бизнес тармагындагы өнүктүрсөм, өстүрсөм, кыргыз эли менен жакшы бизнесмен, байкелер менен иштесем, көптөгөн ишканаларды, үйлөрдү курсам деген бир жакшы нерселер болуп атат. Өзүм дагы ошондой нерселерим болсо, магазиндерим болсо, ошондой нерселерди курсам деген жакшы ниеттер бар. Анан эң жакшы план бул памирлик кыргыздар көчүп келсе, ошолорду чогуу неме кылып туруп, балким бирөөлөрдөн ошолордун немесине лидер катары шайланып кабыл алышсачы, анан ошо памирлик кыргыздардын салтын, улуттук оюнун, баалуулуктарын, маданиятын, культурун мындай кыргыз элине таанытып, кыргыз эл менен бирге ойношуп, мисалы ордо оюн болсо кыргыз эл менен бирге ойноп, футбол болсо бизде өзүнчө команда болуп, атайын памирлик кыргыздардын фонду деген бир мындай бир памирлик кыргыздын ою чиймесинен жасалган бир фонд болсо, ошонун негизинде мындай уюштуруп, жакшы нерселерди өткөрө берсек, памирлик кыргыздардын салты калып калбаса, ошону өнүктүрө берсек деген бир жакшы план бар буюрса. Бул жактагы эле азыркы учурда Кыргызстанда жашап аткан памирликтер менен кылсаңыздар болбойбу? Болот, буюрса паспорт алдык да, эми паспорт алгандан кийин бир жакшы пландар бар, буюрса аны ашырганда дагы журналисттерди чакырып, тарттырып неме кылабыз. Атайын убактыңызды бөлүп бизге интервью берип, маектешкениңизге чоң рахмат. Разы болсун. Сиздерге дагы чоң рахмат. Бул күнгө насип кылган экен, Кудай таалам сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар, ар бириңиздердин тилеген максаттарыңызга, каалоолоруңуздарга Кудай таалам жеткизген болсун. Жараткан баарыбызга жар болсун, Кыргызстан мекенибиз бар болсун.